Залда келген эжекелердин Ош облусундагы аялдардын коомдогу ордун көтөрүү, алардын ар кандай коомдук иштерге активдүү катышуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү, коомдун бардык чөйрөсүндө аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, кызыкчылыктарын коргоо акыркы мезгилдерде унутта калган болчу. Бул тууралуу бүгүн облустун иш-чарасында айтылып, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн алдында аялдар жана үй-бүлө маселелери боюнча коомдук кеңеш түзүлдү. Анын төрайымы болуп Айкөкүл Мырзакаримова дайындалды. Областыбыздын бардык райондорун кыдырып чыктык. Аялдар менен акылдаштык, кандай кылганда коомдук аялдардын ролун дагы жогорулатабыз. Канткенде энелик милдетибизди туура аткара алабыз, канткенде балдарды туура тарбиялайбыз, канткенде аялдар менен эркектердин ортосундагы болгон жанагы үйдөгү чатактарды кантип жоёбуз, кантип аялдарды кызматка жайгаштырабыз деген маселелер көп болуп атат жерлерде. Ошондуктан эми ишти баштап алсак, Кудай буйруса, иштеп келген иш. Биз ушул указдын чыкканына аябай кубанычтабыз. Аялдар менен иш алып баруу аябай эми мындан ары тыгыз байланышта болуп, Женсоветтин мүчөлөрү, президиум мүчөлөрү тыгыз иштейбиз деген ишеничтебиз. Жана ошондой эле мен өзүм как ошол айылдык кеңештин депутаты катары, балдар бакчасынын директору катары бул иш боюнча эң орчундуу, эң маанилүү иштей турган иш деп эсептейм. Көп жылдан бери иштебей калган аялдар кеңешин түзүү демилгесин президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов тарабынан көтөрүлүп ишке ашты. Төрайымга облустук администрациядан атайын бөлмө ажыратылат. Ошондой эле ар бир район айыл өкмөттөрдө төрайымдар шайланып, аларга жергиликтүү бийлик шарт түзүү менен биргеликте жумуш алып барылат. Облустун аймагында, райондун аймагында көптөгөн көйгөйлөр чыгып калды. Андан тышкары президентибиздин жарлыктары чыгып атат. Ошолорду аткаруу максатында мен өзүм ушу демилге көтөрүп, ушу аялдардын кеңеши жана үй-бүлө коомдук кеңешмени түзүүнү туура таптым. Себеби биздин өзүбүздүн жободо дагы бар экен ушундай коомдук кеңешмелерди түзүү максаты. Ошондуктан ошого таянып, мен бүгүнкү күндө ушул коомду түздүм. Мындай жаңылык бүгүн 6 мартта 8 март аялдардын эл аралык байрамына карата уюшулган кечеде угузулуп, концерттик программа менен коштолду. Иш-чарага Ош облусундагы төбөсү көрүнгөн коомдуу орду бар айымдар чакыртылып, майрамдык маанай тартууланып, куттуктоолор жаңырып турду. Ушул иш-чаранын уюштурушу бизди эң чоң баягы ыраазычылыкка бөлөдү. 8 март майрамды ар бир айым чыдамсыздык менен күтсө керек деп ойлойм. Себеби бул биздин өздүк майрамыбыз, аялдардын, апалардын, энелердин, ошондуктан учурдан пайдаланып, жалпы Кыргызстандагы айымдарды, ошонун ичинен Оштун айымдарыны кирип келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өмүрүңүздөр берекелүү болсун, баштаган ишиңиздер илгери жылсын, үй-бүлөнүн бакытсыз болуп ар дайым узак өмүр жашашыңыздарды Аллахым насип этсин. Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Майрамды белгилөө алгач аялдардын укуктары үчүн күрөшүүдөн башталган. Учурда 8 март дүйнөлүк коомчулукта аял затынын жана жаз майрамы катары кабыл алынып белгиленип келет. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.